Саламатсыздарбы? Каала гүлдөрүн бөлмөбүзгө дагы өстүрсөк болот, ошондой эле бакчабызга дагы бул каала гүлдөрүн өстүрүп алсак болот. Бөлмөдөгү горшокто өсүп турган каала гүлдөрүнүн топурактары бир аз кычкыл топуракка отургузабыз. Ал эми бакчабызга ошол эле каала гүлүнүн картошкасын бакчабызга кадимки эле кара топуракка, кыг аралашкан топуракка отургузуп өстүрүп алсак болот. Бул сиздер көрүп турган картошкалар ушул былтыркы өскөн каала гүлдөрүнүн картошкалары. Көзүндө буларды казып алып, ушундай торттун идишине эле кумдан салып туруп, мустак бөлмөгө коюп, арасына ушундай картошкаларды салып койгом. Азыр март айынын акыркы күндөрү болуп калды. Бизде күн жылып, жер дагы жылып калды. Бул гүлдөрдүн картошкаларын отургуза берсек болот. Биринчи мен бул гүлдөрдүн картошкаларын банкага суу куюп, ага янтаринден кошуп бир аз бул картошкаларды 1 суткага коюп коем. Андан кийин бул гүлдөрдү бакчадагы кадимки эле топуракка отургузуп коебуз. Былтыр дагы булар жакшы эле өсүп, жакшы эле гүлдөп берген. Булардын бийиктиги 60-70 сантиметрге чейин бийик болуп өсөт. Бир айда бир комплексный удобрениядан берип коюп, булар жакшы эле өскөн. Негизи каала гүлдөрүн күн чакчайып тийип турган жерге тикпеш керек экен. Бизде күн ысык болгондуктан булардын кичине жалбырактары эрте эле күйүп кетет экен. Ошондуктан жарым көлөкө болгон жерге бул каала гүлдөрүн отургузуп койсок болот. Мен ушундай суусун ушул тиге турган эле жерге төгүп, бул суусунда бир аз янтарин бар болчу. Ошондой эле бул картошкалардын баарын ушул жерге отургузуп чыгам. Негизи каала гүлдөрү да нымды жакшы көрөт, бирок абдан чөлкүлдөтүп, сас кылып дагы буларды сугарбашыбыз керек. Өтөнчө жайкысын биз каала гүлдөр эмес, баардык эле гүлдөрүбүздү 2 күндө бир, 3 күндө бир кечкисин гүлдөрүбүздү сугарабыз. Ошол убакта бул каала гүлдөрүн деле башка гүлдөргө кам көргөндөй, розаларга, ар кандай гүлдөргө, бакча гүлдөрүнө суу куябыз. Буларга деле ошондой суу куйсак болот. Былтыр жаңы кааланы отургузуп атканда мен 3 штук эле картошкасын отургузгам. Көзүндө казып алганда булар көбөйүптүр, 9 штук болуп калды. Чоңдору бар, ошондой эле майда деткалары дагы булардан казып алдым. Ошондуктан бул каала гүлдөрү дагы тез көбөйөт экен. Сиздер дагы ушундай бакчаңыздарга каала гүлдөрүн өстүрүп жетишип калыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.